Мен силер менен номер 30 Кулманбет Токтаралиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Тойтиева Аида. Окуу түндө алдыңдагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап. Сокур дешет, билим сизди жөндебе, окуу гана жарык чачат дүйнөгө. Улуу ойчул Жусуп Баласагын окуу менен билимдин пайдасын жөн жерден айтпаса керек. Демек, китеп окуудан талбай, билим аркылуу турмуш сырларын ачып, ошол билим менен жашообузду жарык кылабыз. Бул сүрөттөр бүгүнкү биздин сабагыбыз менен тыгыз байланышта. Кана балдар, силердин өлкөңөрдүн акчасы кандай аталат? Акча эмне үчүн керек? Эң туура айттыңар. Кыргызстандын башка өлкөлөрдүкү сыяктуу эле акчасы бар. Ал сом деп аталат. Акча биздин муктаждыктарыбызды чечүү үчүн колдонулат. Акча кунун валюта деп коюшат. Кагаз акча банкнота деп аталат. Металлдан тыйындар жасалат. Банкнота жана тыйындарда өлкөбүздүн белгилүү адамдарынын сүрөттөрү тартылган. Бул таблицадан эмнелерди көрүп турасыңар? Туура, даталуу күндөр, майрамдар. Мына балдар, ушул акчалардын, даталуу күндөрдүн аталыштарында кандай окшоштуктар кездешти? Азаматсыңар, сандардын кезигүүсү. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы санатооч. Сабактын максаты санатооч жана анын маанилери боюнча маалымат алабыз. Мааниси боюнча бөлүнүшүн далилдер менен айтып, синтаксистик кызматын аныктоого көнүгөбүз. Бүгүнкү санатооч боюнча алган билимди турмушта ажыратып, так колдонууга үйрөнөсүңөр. Санатоочтор башка сөз түркүмдөрүнөн айырмаланып, заттын конкреттүү, санын, иретин, чамаланышын, эсептөөдөгү катар ордун билдирет. Суроолору канча, нече, канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берет. Санатооч түзүлүшүнө карай жөнөкөй татаал, маанисине карай 6га бөлүнөт. Санатоочтун жасалышы. Санатооч 2 жол менен жасалат. Синтаксистик жол, морфологиялык жол. Синтаксистик жол менен жасалган санатоочтор сөз айкашынан татаал санатоочтор жасалат. Ал эми морфологиялык жолдон санатоочтун өзүнө гана мүнөздүү болгон курандуу мүчөлөрү бар. Жөнөкөй санатоочтор тубаса, туунду болуп бөлүнөт. Тубасалар уңгу түрүндө турса, туундуларга мүчөлөр уланат. Ал эми татаал санатоочтор балдар кайра кош, кошмок, фразеологиялык болуп 3кө бөлүнөт. Кош санатоочтордун араларына дефис коюлуп жазылат. 10-10, 5-5, кошмок санатоочтор 43, 120, фразеологиялык санатоочтор 2 көзү 4, 5 өрдөгүн учуруу дегендер. Маанисине карай 6га бөлүнөт дедик. Эсептик, иреттик, жамдама, чамалама, бөлчөк, топ санатоочтор. Азыр ушул 6 маанисине мисалдарды келтиребиз балдар. Эсептик санатоочтор абстрактуу сандык түшүнүктөрдүн атын кандайдыр бир заттын санын билдирет. Мисалы 9-10 миллион. Сүйлөмчү турган болсок, быйыл Касым Тыныстановдун 120 жылдыгы өтүп жатат. Бул сүйлөмдө балдар 120 эсептик санатооч. Иреттик санатоочтор заттардын сан жагынан болгон катарын, иретин көрсөтөт. 5-үй, 6-курс. Сүйлөм түзсөк, бул сүрөткө карап, кыздар волейбол оюнунан 1-орунду ээлешти. 1 деген иреттик санатооч. Жамдама санатоочтор бир топко бириктирилген бир нече затты сан жагынан жалпылап көрсөтөт. 4, 6. Мисал келтирсек, класстан 3 эң мыкты окуйт. Канчо? 3. Чамалама санатоочтор заттын санын так эмес, чамалап болжолдоп көрсөтөт. Бек турган 50дөн ашып калса дагы бала кыял. 50дөн ашып деген бул жерде чамалама санатооч. Бөлчөк санатоочтор
Бүтүн нерсенин жалпысынан канча бөлүккө бөлүнгөнүн жана ал бөлүктөрдүн канчасы жөнүндө сөз болуп жаткандыгын билгизет. Мисалы, мектеп бакчасынан алманын 4/1 бөлүгүн тердик. Канча? 4/1. Бөлчөк санатооч балдар. Топ сан заттын топтоштурулуп тең бөлүнгөн санын билдирип, канчадан, нечеден деген суроолорго жооп берет. 6-6дан бөлүнүп волейбол ойнодук. Бул жерде канчадан? 6-6дан. Сан атоочтор негизинен башка сөз түркүмүнөн жасалбайт. Тескерисинче, сан атоочтордон башка сөз түркүмдөрү жасалат. Мисалы, 1 сан атооч, бирик десек, бул 1 деген сан атоочко ык мүчөсү жалганып, этиш жасалды. Бирдик десек, буга да лык мүчө улануу менен зат атооч жасалды. Бирдиктүү 1 деген сан атоочко лык, луу деген мүчөлөрдүн уланышы аркылуу сын атооч жасалды. Бир кезде, бул жерде кезде деген сөзүн улануусу аркылуу тактооч жасалды. 2 десек сан атооч, экөөлө, этиш, экиликтик зат атооч. Мына балдар, биз сан атооч башка сөз түркүмдөрүн жасоого жөндөмдүү экенин көрдүк. Сан атоочтор сүйлөм ичинде төмөндөгүдөй синтаксистик кызматты аткарат. Ээлик, экөө барды, үчөө келди. Канчо деген суроого жооп берди. 22 бөлүнөт. Канча 2 бөлүнөт? 20. Баяндоочтук. Мен 37-демин. Канчадамын? 37-демин. 10-дун жарымы канча? 5. Аныктоочтук. Гүлайым 6-класста окуйт. Канчанчы класста окуйт? 6. Аныктооч болду. 5 киши келди. Канча киши келди? Аныктооч болгондо балдар заттын санын аныктап атат. Класс, киши дегендердин. Эми толуктоочту карайбыз. Санжар 10дорго келип калды. Канчаларга? 10дорго. 13кө жашы чыкканда кыраңдын тереткүлдөрүн. Канчага жашы келгенде? 13кө. Толуктооч. Бышыктоочтук болгондо Кыргызстандын чемпиондору биринчи сыйланды. Канчанчы сыйланды? Биринчи. Мынакей балдар, бул жерде этиш сыйланды деген этиштин кыймыл аракеттин санын билгизсе бышыктооч болот. Сан атооч качкан балдар мультфильмди көрүп азыр кандай тарбиялык мааниси камтылганын табабыз.
Сен мага тең миң дейт. Мен биринчи турганда бул сандарга жол кайда? Мени сандар жоксуң дейт. Кимибиз мыкты? Кимибизди жакшы көрөсүңөр? Урушкандан талаш чечилмек беле? Талашыңарды тынчтык менен чечели. Кантип? Кандайча? Ар кимиң өнөр көрсөткүн. Муну көтөрүп. Биз калыс болобуз да, кимиңердин мыкты экениңерди айтабыз. Жарайт, болуп тур. Мен биринчи чыгамын. Жок, мен чыгам. Сен нөлсүң. Сен бошсуң. Сен жоксуң. Эмеси достошолу. Анан ынтымак менен чечели. Кантип? Кандайча? 1. Сен берген. 0. Сен дагы бар. Кармагыла. Экөөлөп көтөргүлө. Эми силер көтөрүп көргүлөчү. 1, 2, 8 көтөргүлө. Мына, көрдүңөрбү? Чогуу баардыгыңар мыкты экенсиңер. Жалгыз эч ким эле эмес. Ынтымактуу көпчүлүккө эч кандай күч тең эмес. Эми көрүп алгыла. Ушулардын баардыгы биримдиктен, ынтымактан курулган. Түшүндүңөрбү? Эми түшүндүңөрбү? Түшүндүм. Эң сонун түшүндүм. Бийликтеги күчүбүз биримдикти сыйлайбыз. Зорубузга жарашкан достук сөздү тыңдайбыз. Ырталды ынтымакты чыңдайбыз. Ырталды ынтымакты чыңдай. Мына Сандардын чаттагы мультфильминен күч биримдикте, ынтымакта экенин билдиңер. Келгиле, балдар, табышмак таап көрөлү. Бул табышмактардын жообун таап, сан атоошторду белгилегиле. Ат чектим 5 өкүлүк бирөө жорго, өчпөстөн из калтырат бир жолго. Көпчүлүктөн чарчап келип сураганда, 5 жигит токтотушат араң зорго. 12 төө, 10 жылкы, 9 сыйыр, 5 эчки, 2 коен, 3 түлкү. Таба албасаң бул күлкү. Каналдар 2 табышмактын жообун таап, санатошторду белгилейбиз. Кана балдар, табышмактын жообун тапкан болсоңор, туура, таппаган болсоңор билип алгыла. Биринчи табышмактын жообу 5 манжа, калем сап, сыя, жазуу экен. Ал эми ушу биринчи табышмактын санатоошторду белгилейбиз. 5, 1, 1, 5 деген санатооштор качыптыр. Экинчи табышмак 12 төө, 10 жылкы, 9 сыйыр, 5 эчки, 2 коен, 3 түлкү, таба албасаң бул күлкү дегенде балдар, жаныбарлар балдарын курсагында ушунча ай көтөрөт экен. Төө 12 ай, жылкы 10, сыйыр 9,
эчки 5, коён 2, түлкү 3 балдар. Эми бул жерден сана тооштор. 12, 10, 9 деген бүт сандарды билгендер сана тооч болду. Азаматсыңар балдар. Анда биз азыр көнүгүү иштейбиз. Кана балдар, төмөнкү сана тоошторду маанилик түрлөрү боюнча сөз менен жазып өзгөрткүлө. Маанилик түрлөрү деп жогоруда айтып өттүк балдар. Эсептик, иреттик, чамалама, жандама, топ, бөлчөк санга айландырабыз. Кана убакыт кетти анда балдар. Азаматсыңар. Эгер айланткан болсоңор, текшерип алгыла балдар. Эсептик сан, иреттик, жандамада, чамалама, топ, бөлчөк сандарга экранда карап оңдоп алабыз каталарыбызды. Эми балдар, биз фразеологизм катышкан сана тоошторду табабыз. Алга 1 карасаң, артка 5 кара. Бул балдар сана тооштор 1, 5 деген сөздөр катышты. Лексикалык маанисин карайбыз. Абайла деген сөз экен. Алга 1 карасаң, артка 5 кара деген бул абайла. Экинчи фразеологизм башы экөө эмес десек, бул лексикалык мааниси жоопкерчиликти моюнга алып, жамандыкка бара албайт деген сөз экен. Үчүнчү сөзү 2 болбогон, убадасына турган. Төртүнчү бир башы 2 болуу, үйлөнүү. Бешинчи фразеологизмди карайбыз. 5 өрдөгүн учуруу, калп айтуу деген сөз экен. 6 саның аманда, алга карай кадамда деген фразеологизмде ден соолугуң чың кезде иштеп калуу дегенди билдирет экен. Мынакей балдар, демек сана тооштор катышкан фразеологизмдерди да билип алдык. Эми балдар, сабагыбыздын аягында үйгө тапшырма алабыз. Төмөнкү суроолорго жооп жазып келесиңер. Ал Айханшасы Кулманжановго качан туулган? Алгачкы Эркин тоо газетасынын 1 саны кайсы жылы жарык көргөн? Кыргыз тили мамлекеттик тил болуп качан кабыл алынган? Кыргыз тилинде канча тамга жана канча тыбыш бар? Кыргызстанда канча дуан бар? Ушуну менен балдар, сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.